Азыр биз Сельмашта турабыз. Сельмашта ремонттоо иштерин жүргүзүп, анан ичинде момда газовый котелдорду кылдык. Ар бирөөсү 10 мегаваттан. 10 мегаваттан негизи бирок могу эң негизги жүрөгү десек болот. Бул итальянский оборудование коюлат. Газовый горелка. Газовый горелка коюлуп, анан мына 10 мегаватт. Негизи биз 6 котел койдук. 6 котел деген бул 13-14 миң абонентти камсыздайт да. Ошондо биз ТЭЦтен азыр мурун потеря менен ошол 13-14 камсыздалса, биз азыр кезип салып атабыз, анан ушуларга өткөрөбүз да. Ушуларга өткөргөндө себестоимости түшөт. Ошол азыркы жүргүзүлүп аткан мынакей ГИКтин үйлөрдүкү да коюлуп аткандар, ошол себестоимости түшөт да, ошол деңгээлге чейин. Анан негизи бир котелдун себестоимости биздики 7 миллион 200 болуп атат да. Эгер аналогдарды карайт турган болсом, мына түрктөрдүкүн карадык эле өткөндө. Алар предложение берсе 20-25 миллион сомго чейин чыгып кетет экен. А биздики 7 миллион 200 миң сом. Мынакей себестоимость менен биз сертификаттарды алдык. Испытаниялардын баары өттү. Мына Казакстанга чейин апарып испытанияларын өткөргөнбүз. Мына сыртынан трубаларды 19 декабрга ачылышын пландаштырып атабыз. Садырбек кожо, эгер эметсе келип берсеңиз көрсөтүп, бул кылган иштерибизди. Бул уже өзүбүз теплоэнергия Бишкек шаары өзү ушул иштерди жүргүзүп атат. Бул итальянский оборудование кошулат, калганын баары биз өзүбүз жасаган. Бул болсо мына кошумчалап теплообменник деп коет. Негизи бул дагы жаңы технологиялар, буга чейин колдонулбай келген, бирок биз киргизип атабыз. Бул ичинде суу циркуляция, ичинен эле өзү циркуляция болуп эле, анан ызык сууну уже берет да. Ошондо мындай түшүнүк да, азыр печкага ызык суу кирип, мустак суу кирип ызытып, анан ызык суу кетип атпайбы азыр эмеге, жылуулукка? Андай болбойт. Бунун ичинде ызык суу ар бери айлана берет, теплообменникке келет, анан ушул жерден башка сууну ызытып туруп, анан ошол суу кете берет да. Ошондо ичиндеги суу айлана берет да, мындай эме потерялар болбойт. Анан могу трубаларды көрсөңүз, могу труба, могу сыртка чыккан выхлопной бүт трубаларын баары бул убагында ТЭЦ-2де разбор кылып атканда ТЭЦ-2нин бүт трубаларын алып келип алып, мына экинчи жолу иштетип атабыз да, буларды кетирбей. Аны сатып алса кымбат болмос.